негизи мен мындай суроо беретилим да, Талант Осмонбекович, мына 2022 жылы бюджеттен канча акча бөлүндү сиздерге? Именно мына капиталдык салымдар боюнча. Капиталдык салымдар боюнча азыр тизме 22 жыл боюнча. Өтүп кеткен жыл? 5 миллиард 231. Канча чакырым жол киргиздиңер ошол капиталдык салымдар боюнча? 22 жылы? Бюджеттин акчасы боюнча. Жалпы 200 былтыр 382 чакырым. Жооп бериңиздер. 382 чакырым. Бүттүбү? Ошону бүтүрдүңөрбү? Бүткөнү. Ошол акчаны толугу менен иштеттиңерби? Да. Бүткөрүлгөнү. Жок, ошол бюджеттен бөлүнгөн акчаны силер толугу менен ошо бөлүнгөн жолдорго иштетип, ошону акчаны толугу иштетип бүттүңөрбү же кандай? Же ашып калдыбы? Акчасынбы? Выделены деньги. Освоили выделенные деньги или не нет? освоили? Орысча ушундай болот. Капиталдык салымдар беренеси менен текущий салымдар беренесинин экөөнүн ортосунда айырма бар. Мисалы, кээ бир капиталдык салымдар беренесине жетишпей калган объектилер бар, бирок текущий бюджетте перевыполнениялар бар. Бирок экөөнүн немеси айырмасы бирдей эле. Освоениясы боюнча ошол толук бүткөрүлгөн, коюлган. Мен эмне үчүн бул маселени көтөрүп атам? Мына бүгүнкү күндө министрдин алдында министрдин алдында ДДХ, Дорфонд, Госпредприятие Кыргыз автожолдор деп ачкансыздар, туурабы? Аягында мен маалымат боюнча кандайдыр сумма акчаңар кайра кайтып кетти бюджетке. Ошо бөлүнгөн акчаны силер толугу иштете албадыңар. Я взял подтверждение у Минфина, где айткан, ошол жерде булар толугу иштете албай, жылдын аягында, айдын аягында ошол акчаны силер Минфинге кайра кайтарып бергенсиздер. Себеби өзүңөрдүн ишиңерде ошо Дорфон, Кыргыз автожолдору, ДДХнын ортосунда түшүнбөстүк болуп, акт менен бүтүргөн, выполнен работа бүткөн ошолор күткөн акчаларды бербей, силер башка жактарга ошол акчаларды жумшап, аягында ошондой түшүнбөстүк болуп калып, акчалар толугу иштете албай кайра кайтып кетип атат. Бар ушундай сизде маалымат? Жылдын аягында каржыланган каражаттардын эсебинен 70 миллион сомдон ашык акча освоение болбой калганда, бул балыкчы Барскон, балыкчы Бөкөнбаева Барскон жолу боюнча. Отчеттору убагында берилбей, биз акчаны которгон жокпуз, кайра Минфинге кайтарып бердик. Мен буну эмне үчүн көтөрүп атам? Ошону эми баягындай планирование кылганыңарда ошону так кылбайсыздарбы? Мына ошол акчаны башка жерде канчалык муктаж болгондорго берип салсаңар болот эле, кайра кайтарыспай. Ошол силердин баягы шалакы мамилеңерде ушул нерселер. Акча бөлүнүп аткан, бул акчаны кантип биз талашып, урушуп, ошолор бөлүп берип атабыз. Силер ошону нормально иштете албай атасыздар бүгүнкү күндө. 70 миллиондан ашык акча кайтып кетип атат. Ал деген среднем 7-8 километр асфальт деген да. Силерде качан коллегиңар өттү мына 22 жылдын жыйынтыгы боюнча? Ушул айда өтөт. Өтөт. 14-нде. Модель Музаракевич, мен мындай карамдам, бүгүнкү күндө четтен эле бүт эле министрликтердин коллегиялары өтүп атат. Анан ал жерде албетте кабинет министринин төрагасы барып, тиштүү курирующий замдары барып өткөзөт да, бирок эл өкүлдөрүн эч чакырбайсыздар да. Силерге туура Кабмин баа берет бүгүнкү күндө, кандай иштедиң, но бирок эл дагы баа бериш керек да. Элден мына депутаттар, эл өкүлдөрүнөн канчалаган силерге каттар барды. Элдин муктаждыгын силерге жөнөтүп атабыз. Силер макул дейсиз, но аягында эмнегедир силер өзү ара ичиңерде эле ошо коллегаларды өткөзүп баа берип атасыздар да. Жакшы, керек болсо баягы заслуженныйларга берип, медаль, ордендерди берип атат да. Эмнегедир баягы элдин көйгөйлөрү, ушул депутаттар көтөргөн маселелерди эч нерсе бүтпөгөн. Ошондукту коллегаларга чакырбайсыздар да. Өз негизи коллегия болуп атканда, ошону ишмердиги боюнча жалпы өкмөт бериш керек, жана эл өкүлдөрү, эл дагы бериш керек да жумуштарыңарга. Ошон үчүн биз ушул маселени көтөрүп, ушу коллегияларда министрликтен, ушу эл өкүлү профильный комитеттер барып өз сөзүн айтыш керек. Мен оюм да бул.